Ардактуу айымдар, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздер бир үйдүн гана кут эмес, жалпы улутка түркүк болгон асыл затсыңар. Ошондон улам уюткулуу кыргыз эли 5 эненин таман астында аял үйдүн куту, кыздын 40 чачы улуу деп асыл зат айымдардын бийиктигин, арулугун, мээримдүүлүгүн ар убак даңазалашкан. Сиздерге узак өмүр, бекем ден соолук каалап, залкар калемгерибиз Анатай Өмүркановдун төмөндөгү ырсаптарын арнайм. Апамай, апа десем ыргып турган, көзүмдөн кандайымды көрүп туйган, нан жапса күйгөн жерин өзүнө алып, бышканын даамдуусун мага сунган. Өзүңсүң өмүрдөгү таалай багым, оорусам түштө көрүп айыгамын, ортобуз абдан алыс болгон менен, оюңда таңдан кечке жаныңдамын. Аял зат асыл зада сөз жетпеген, бийиктин бийигисин көз жетпеген, айткандай умайене улуу атың, ааламда бүт адамзат аздектеген. Кадырман ханышадай наркы кетпей, кайтелек кылса дагы кайчы өтпөй, кызыл тил жетишинче даңазалуу, Кыргызда асыл зат көп ай чөлөктөй. Жашоого күн чачкандай нурун таңда, жаңы өмүр улап катып сырың жанга, апалар каныкейдей касиеттүү, аты өчпөй кылымдардан кылымдарга. Күч берип, көз нурларын жамындырса, сезимди батырларча багындырса, жарашып жакшы атына ээр мүнөзү, Кыргызда азырда бар жаңыл мырза. Ар учурда ырыс кут жандаганың, айланышат асылга кармаганың, ак дилимден силерге тазим этем, айланайын апалар, айланайын. Аял эне, аял эже, аял жар, элжиретет жароокерлик жагыңар, аял деген үч тамганын ичинде аяламга сыйбай турган сыйым бар. Жок эч нерсе сиздерге теңегенге, жок таамай сөз балоочу энелерге, аздык кыла салмагы ай күн жердин, апалардын эмгегин ченегенге. Ай жокту караңгы аалам көрксүз. Ыйыгым кол жетсе да мактоо жеткиз. Ааламдын баш аягы болбогондой, апаке, сага деген сүйүүм чексиз.